Hazır. Bu jakta. Hatun tepsirdim grammatasın. Spikerine joluktum. Tüşkü işler ministrindeki öküldörü, bizimmenlerge joluktum. Neyin geliyor şul Orus'tan çoğuşlar çegaraların cevap alman şul pinderge. Gelgen maşinalar dötpöy, adamlar narveri qiyin bolup. Anan men oyladım ele, birleştirge dağını şunday kıyınçılık boluvatsa gerek. Aydan gelip atacak, kanday yolu atar, yük alıp geçse de, yük alıp geçse de kıyınçılıklar fayda olup kalktı der. Men asıran ilgersen ele tanı? Jöners gezine. Kırgızlar kança desem, az ele kova dediler.
Мынакей бүгін зал тола жиналып отыр. Суроолор кимде болсо ушул жактан бере берсин. Assalamu alaikum. Ben Çerkeşevich. Finlandiya memleketine hoş geldiniz. Finlandiya memleketinde Kırgız jarlarımız var deb oylab biz üçün vaktinizi bölüp bu jakka kelgeningizge çoğun rahmat. Birinci sorum janakı emi oyunca siz joluktuk dediniz. Oşol бирок даяр эмес экен, эмне жөнүндө болчу ошол сөздөр жана бизге документация жөнүндө кандайдыр бир жеңилдүүлүк болобу? Экинчи суроом. Жана үчүнчү суроом, жана үй Кыргызстанга барып келгенге, бизге Кыргызстанга барып келгенге өтө сиз айткандай өтө алыс да, акчабыз деле көп коротобуз акчаны. Бул жакта мисалы бир жол эмес, жол болсом андан көрөк келип кеткенге убакыт болобу же болбойбу? Ошол. Мен кече Финляндиянын президенти жолугуп, биздин президент кол койгон ишеним грамотасы деп коет. Ошону берип таанышып алдынан өттүм да, мен келдим деп. Анан дагы бир топ кызмат адамдарына жолуктум. Бул биринчи жолугушу. Биринчи жолугушуда эле мындай даяр болбойт, мындай даң келип булар менен сүйлөшүш керек. Мен ал сүйлөшкөндө ошол биздин граждандардын бул жерге келип жашап, иштесине кээ бир мындай жеңилдиктерди мындай камсыз кыла турган келишимге жетишибиз керек. Эми бул бир күн, эки күндө болбойт экен. Жарым жыл, bir жыл немистерге кол коюп калсак, акыркы документтерин ошону көтөрүп келип, ушундай болбойбуз деп мындай айтабыз да, эми бул аракет. Сөзсүз жардамды биз беришибиз керек. Анан булар чек арасын жаап койду, орустар менен өчөшүп. Мурун Финляндия Россияга жакын деп Санкт-Петербургтан барып, маселени чечип келет элеңер. Прибалтика өлкөлөрү менен Finlandiya taптакыр эле жаап, эң ушул Орусга жактырбай каршы тескери сүйлөп тургандар ушулар. Бүгүн да көрдүк, жөн эле мындай титирешет да, жок эле жок депчи. Орусду жамандап койсоң жыргап калсын. Алыс болуп атат, жанагы Россияга кире алып, машинаны да киргизбей коюп атпайбы. Бирок эми бул маселе чечилет, саясий ситуация вакыт өткөндөн мындай чечилет. Бирок биз жанагы ишибизди мындай уланта беребиз. Мен келдим, керек болгондо жана консулду жөнөтөм, зарыл болгондо өзүм дагы келип кетем. Биз МИДте бир чиновниги менен сүйлөштүк. Мен өзүм сүйлөшүп билбейм, мен кубат которуп берет да. Кубат сүйлөшөсүң дедим. Булардын эки министрлиги менен сүйлөшүп кетейин деп атат. Булар тыктап берет. Ошол мигранттар маселеси, аларды окутуу, даярдоо, жумушка орноштуруу боюнча кайсы министрлиги иш алып барса, ошолар менен келип жолугуп, пландарыбызды айтып, анан Германияда кандай маселени чечип атабыз, ошол сунушту айтып, сиздерде да ушундай кылып чечелик деп. Мен ол январь, февралдарда мындай келип кетем. Эми бул маселе бир күндө чечилбейт. Мына спикери менен сүйлөшүп, ошол эмгек ресурстары жөнүндө сүйлөшүп калсак, ал ойлонуп, кыргыздар бар. Мурдакы Кыргыздын жери болгон Жергекалык районунан болом, азыркы Тажикстандын жери. Мен суроом түзөндөгүчө, мен кыздарым бул жакта төрөлүп, Кыргызстанга барганда бизде мындай информация жок, кандай документтер менен жарандык алыш боюнча. Кыргызстан жарандыгы алыш боюнча, өткөнү Фин жараны бар кыздарында, Фин жараны барганбыз, анан Кыргыз жараны алыш бизге кыйын болгон, анткени эч жерден толук маалымат ала алган жокпуз. Ошол бир аз бизге убакыт алынган. Биз менен байланышкансыңар, Жок, биз түз эле. Силер башка. Түз эле.
Нурсултанда байланышкан, биз түзөлө барганбыз. Ушундай нерсе филиалда өзүнүн сайтында көрүнүп турат, аябай жеңил. Ошондой нерсе Кыргызстанда деле мүмкүнчүлүк болсо түзүп койсо, анткени сыртта барган кыргыз жараны жок деп, ошону алганга жеңил болот деп ойлойм. Үй бүлөлүүлөр бул жакта көбөйүп атат. Кыргыз жараны дегенден жаш балдарга жанагы төрөлгөндүгү жөнүндө, көлүк жөнүндө сөз айтып атат. Көлүк и паспорт жарат. Жаш балдарга зарыл загран паспорт. Рахмат. Макул эстеп алат. Мындай изучать этип анан айтабыз. Биздин өкмөткө айтабыз. Эгер кошкардандуулук болуп калса, анда кыйын. Анткени биздин конституцияда кошкардандуулук канунбар. Ошону кандай түшүнүш керек? Бир жол издейбиз. Болот экен, Нурсултан болду. Бирок жол издейбиз. Негизи паспорт аларды ошону сурайт, энчиден алган күбөл сыртта төрөлгөн балага. Эмне деп сурайт? Картты алат деппи? Картта төрөлгөн, кайсы жактан келди, ошо сизден келген бумага аркылуу биз ошо паспорт алдык да Кыргызстанда. Аракет кылат. Мен көрүп туура эмес жерлери болсо өкмөткө, депутат тааныштар деле бар. Аларга сунуш кылабыз, алар да маселени көтөрүп, ошол жоболордун өзгөртүш керек болсо өзгөртөбүз. Elçi bolğonubuzga bul eng son жаңылык Кыргыз элинин бириги сунуктанып бири-биринен уялбай, мен кыргызмын деп уялбай жүргөн эң баалуу нерсе деп ойлойм. Андай убактар көп уккам, ошо Орус өлкөсүндө ушундай жумушчулар бири-биринен Кыргызстандан мындегенде уялып жүрүшөт, ушундай деп көп уккам да. Анан андай нерсе жок деп ойлойм. Ишеничтен Финляндияда баары чогулуп бири-бири менен ыраазы болуп жүргөнүнө. Эми ачылгандан кийин бияка элчи болуп келип турасыз, анан кийин түбөлүктө консулство ачылып же мындай иштеген адамдар мындай пландар барбы? На будущее. Туруктуу бул жерден офис ачып консул жөнөтүш кыйын, анткени билесиң Кыргызстандын чамасы чакталуу. Эскерчимче азыр кыскартсакпы деп аракет кылып атат, көбөйүп кетти депчи. Анан эми ачылбайт, бирок биз жанагы бүгүнкү технологияларды пайдаланып, Берлинден туруп бүтүрүп берип, сүйлөшүп, анан кээде зарыл болгон учурда келип турабыз. Убада бере албайм да, мисалы үчүн бул финанс акчада. Ben Sokulski rayon, Чүйшкө областында, Азизерали. Жана паспорт жоголду, паспорт жоготуп болгон айтаткыла дегенде бир нерсе эсиме келип кетти. 1-2 жыл мурун биздин бир досубуздун паспорту жоголуп, ошол Германияга кайрылганбыз. Бирок кыйын болгондо канча ай күтүп, көпкөйдө бир 2-3 ай күткөнбүз. Анан аяктан жардам келген эмес бияка. Анан Финдин полициясы сопровождение менен жеткизген. Ошол канча ай күттүрбөй туруп эле ошол биздин өзүбүздүн Германияда эмес бар экен. Ошол ушу жерден жоготкон документти Германиядан бияка электронный почта менен келсе болобу же болбойбу? Жөнөтө аласыздарбы же андай эме жокпу? Өзү барганга, например, бияктан бара албайт экен да ал адамча. Эме болот экен да, паспорт жок да, билет алыш керек, аяк кыйналат экен. Ошого кандай варианттары бар? Ошол эгер кокус жоготуп койсо, Германиядан паспорт келеби бизге же келбейби? Финляндияга. Түшүнүктүү, мурун эми айла кеткенде кайрылгансыңар да, бардык жакачы.
Бирок Германиядан мен бүгүн кече келип кагасын тапшырдым. Кечеден баштап элчилик бар да. Президенттен 2 ай, 1 ай мурун указ чыгарды. Биз эми силерге мындай кызмат көргөзөбүз да. Анан мен азыр бар эсимде жок, кубат. Жоготуп жиберип, жаңысын алганда бар сөзсүз керек да. Ошол бир 2-3 жыл бар экен, сөзсүз өзү келсин деген жер бар экен да. Анан карап көрөйлүк. Эгер өзгөртүш керек болсо, теге өкмөткө, парламентке сунуш киргизебиз. Bir 2-3 men atayın okudum bu jaka kelip atkanda. 2-3 uçur var eken, özü geliş обязательно деген жер бар экен да. Ошол өзү келиш обязательно десеңиз, ал кандай кылып барат бияктан аяка? Паспорт өте Биз мисалы паспорту жоголду деген справка бере алабыз, алыстан туруп эле. Ушундай бере алабыз. Справка эмне деп аталат? Кайтып кетүү жөнүндө документ деп аталат. Ну, биз справка бере алабыз, ошол убактылуу документ болот. Ал ушул жактан туруп эле бере алабыз. Анда рахмат анда. Эгер азыр болсо макул жакшы экен анда. 1-2 жыл мурун андай болгон эмес да. Просто баштан өткөн да булар. Ошого туруп берди. Биз анан берки маселени да мен карап көрөм. Анткени көп эски нормалар калып калат, yani biz өзгөртө албайбыз, мен өзгөртө албайм. Бирок өкмөткө анан депутаттарга сунуш кылып кээ бир жерлерин эгер паспорт жоголуп ал жакта дүмү деп коюп, аякта турган болсо, мындай да кайра мындай отпечаткасын алыш керек, карап көрүш керек да. Эгер өзгөртүүгө мүмкүн болсо, мен өзгөртүп бергиле деп сурадым. Болбосо ушул жеңил жагын жасайбыз. Эң негизи жоготпогула паспортты. Суроо бүттү. Geçip Sokuk'tan geldim dedi. Bu жерден daha böyle Sokuk'tan geldim dedi. Kantip gelip kaldılar. Birbirine okup geldiler mi? Erçiyip, kengешip, независимо gelip kaldılar. Çok зависимо эле ошо бири-бирибизди эрчеп, бири-бирибиздин аркабыздан тааныш болуп, контракт чөлөтүп, бияктан аяка эме кылып, ушундай кылып келдик. Туура. Мен жана айтып аткан механизм эле да. Тууганчылык, таанышчылык, бул жерде мындай. Siz aytқандай эле да, ошо бири-бирибиздин досубузду тартып, туугандарыбызды тартып, ошо бир фирмага кирип калсам мен, например, мен ал фирма менен, балдар керек деп калса, мен ал балдарга контракт жөнөтөм бияктан. Аяк бала барат Астанага или Алматага эмес, биякта аз бирөөлөр Алмата дейт, Алматага эмес, Астанага барышат. Астанадан тапшырышат. Эгер Астана болбой калса, Россиядан тапшырышат, Москвадан, эгер Москва болбосо Питерден келип тапшырышат. Ошого сиздер азыр жакшы курстар, азыр угуп сүйүнүп калды. Астанага барбай туруп эле, бу Кыргызстан өзүгө ачылыптыр дедиңиз, биз жакшы сүйүнүп калдык. Биз именно отпечаток бериш үчүн биздин балдар эчтеке кереги жок да Кыргызстанда. Просто отпечаток берип туруп эле собеседование өтөт. Ошо өтүш үчүн биз Астанага барабыз. Астанадан переводчик алабыз. Бир, экинчиден барып келиш алыс, туда-суда расход көп болот. Анан ар кандай эме болуп калат. Ошо Кыргызстандан ачылды дегендиңиз, азыр биз өзүбүзгө сүйүнүп алдык ошону. Жакшы жаңылык болду бизге. Эгер биз Финляндиянын өкмөтү менен ушул эмгек ресурстарын боюнча мындай договорго кол коюп калсак, алардын консулдарына сигнал болот. Кыргыздарга өтө эле мындай строгий боло бербегиле, булар бизге керек деп, алар мындай азыраак чек санап калат да. Мисалы биз договорго да кол коюп атасыңар, ал бизге конкретный штаб бербегенден кийин эмне кереги бар деп сурагандар да бар да. Бұл просто қызматтарынан предпринимательдерге сигнал. Ошол жактан алып келсеңер, өкмөт тура деп эсептейт деген. Бул реклама да, ошол жакта жакшы адамдар бар деген. Экинчиси консулдарга сигнал. Биздин ишкерлер чакырып атат, өкмөт ушуларды жактырып атат, анандай эле көйлөктөн шөйөк чыгарып, шулто издей бербегиле деген мындай сигнал болот. Келген мындай бергеле жеңилдеп калат. Assalamu alaikum, Bekçi Peşeç, Cemil Şaftan, daha sonrasından olun. Bu cede
Дагы айтып кетчү нерсе, бул жерде баардык эле финский виза алып баары келип аткан жок да. Бул жерде литовский виза менен ар кайсы жактын визаларын алып келгендер бар. Аны жана Айтбай байкебизге кайрылгандай сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Собеседование болот бул жакта визага тапшыргандачы. Собеседованияга чакырганда ошол жерден сурайт да, кантип алдың контрактты, ким аркылуу алдың, сен контрактты сатып алдыңбы же бекер алдыңбы, ошол жерден балдар жаңылат да. Ошо собеседованиядан сен бул жактын законун билесиңби, больничный канча төлөйт, налогко канча төлөйт, страховка канча төлөйт, ошол суроолорду берет да балагачы. Ошол жерден айтып бере албасаң, анан отказ берип атат да, бул законду билбейт деп. Ошондой случай мен өзүмдө да болгон. Былтыр мен визага тапшырып, 1 жыл визамды күтүп, 1 жылдан кийин отказ алып, анан кайра Кыргызстанга кеткен. Кайра башка литовский виза менен келдим, Фурайден деп. Фурадан өтпөй калдым, кайра бул жака келип тапшырдым, азыр күтүп атам да виза. Мына окшогон баардык көбөлөш керек ушул жерде отургандар. Түшүндүм. Эгер биз өкмөтү менен жанагындай меморандум, ниет, келишим түзсөк, ушу жана кызматтардан силердей жакшы көз караш менен карап калат да. Сылтоо издебейчи. Ошо аракет кылабыз. Мен бияка келиш үчүн министрге кат жазам. Кетип атам депчи. Уруксат бериш керек. Анткени расход да. $50 болсо да мындай сырт жакка кетип атканда сурап, "Ой, жетпейт, акча жок" деп анан мындай жабышып жүрүп келесиң да. Анан мен айтайын дегеним, бул жака көбүрөөк келиш керек экен. Мен түшүндүм тиги принципилерди деле. Пара бергенче бара бер деп дейт. Келип эле жол коюш керек экен. Bir gün болбосо, bir günü düşüngen adam gelin düşün жасайт деп жасайт да. Тез-тез жана айткандай тез-тез келип, ушул маселени чечип бергенге аракет кылат. Рахмат. Дагы бир суроом, ушул жерге бизге Кыргызстанга жардам берген өзүңүз көп келе албасаңыз, дагы бул жерге өзүңүз айткандай диаспора керек бизге. Диаспора бирөөнү шайлап кетсеңиз, ошол менен иш жүргүзүп, ушу Кыргызстанга жардам берип, документация жагынан. Рахмат. Emani men dayında koysam bolbay kalat, özüңөр tez-tez jolугуп, анан бир кеңешке окшогон бир 5-6 адамдан турган бир уюмду шайлап алышыңар керек. Ар дайым эле убарак мынтип жинай бербесиңер, өкүлүңөр ар бир шаардын өкүлдөрү. Германияда түзүп атышат, биздер түзгүлө деп мындай мотивация кылып атат. 8 организация түзүлгөн, регистрация болуп, уставы, печаты бар. Анан ал электер дагы бар. 20 жакында уюм түзүп калды да. Силер дагы мындай түзүп бар бир жашаган райондордон, шаардан өкүлдөрдү жинап койсоңор, видеоконференция режиминде жерде жиналып, ушул маселелерди чечип, Кыргыздын башы менен бириктирет, майрам бириктирет экен. Наурузда мисалы Берлинде ошо Германия менен жиналышат. Футбол ойноп жиналышат. Ар кандай жолдорду таап, мындай баштарын бириктирип, балдарды, жаштарды бири-бири менен тааныштырып, ушундай жоопкерчиликтин жаштар, сакалдар алыш керек. Анан биздин ардактуу консулубуз жардам берет. Консулдун милдети ошол граждандарга жардам бериш да. Баардык ишин чечип бере албаса дагы мындай жардам берет. Жок дегенде ушул диаспора ишин уюштурганда жардам бер деп дагы сурап кетебиз. Түз бирок бизге чыга бересиңер да. Почта аркылуу, кубат аркылуу. Эми өкмөт кеңешке суроо жок болсо, сөздү финдердин бул азыр биз жашап аткан Кыргызстандагы консулу Петтерге берейин. Өзүнүн оюн айтып берсин. Анан финче кыргызча отуруп берип турат. Ihan ensimmäiseksi kiitos tästä mahdollisuudesta tulla tähän tilaisuuteen.
силерге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүгүңөр болуп келгениңиздерге. On todella ilo nähdä näin monta kirgiisiä yhdellä kertaa Suomessa. Жана өтө кубанычтамын ушунча кыргыз бар экенине. Ja erityinen kiitos järjestäjille. Жана чоң рахмат уюштуруучуларга. Ja on myös kiva nähdä täällä tuttuja kasvoja. Жана тааныш адамдарды көргөнүмө өтө кубанычтамын. Meillä on ollut varsin tiivis ohjelma suurlähettiläs Tekepaelin kanssa. Bizde өтө тыгыз байланыштар болду. Кыргыздын элчиси Өмүрбек Чиркешевич Текебаев менен. Siitä lähtien, kun lentokone laskeutui, olemme juosseet pään kolmantena jalkana erilaisissa tapaamisissa. Жана самолет конор менен бизде азыр тыгыз жолугушуулар болуп келди. Ушул убакка чейин. Kaikkialla, missä olemme käyneet, vastaanotto on ollut todella hyvä. Жана бардыгы жакшы өттү, жолугушуулардын баары. Ja olen huomannut, että suurlähettiläs Tekepael on varsin taitava mies tähän hommaan, mitä hän tekee. Жана менин байкаганым Өмүрбек Чиркешевич Текебаев өтө ишин жакшы билген адам деп essetteyim. Nyt kun Kirgiisien asioita hoidetaan Berliinin suurlähetystöstä käsin, asiat ovat selvästi ja merkittävästi paremmin kuin aikaisemmin. Жана алдыда ушул күндөн баштап бардык кыргыздын иштери Берлинде болуп жана мурдагыдан дагы жеңил болот деп ойлойм. Sekä suurlähettiläs Tekepael että hänen oikea kätensä Kubat ovat nyt saaneet kuvan siitä, miten asioita voidaan suomalaisten kanssa hoitaa. Жана konsulumuz Kubat Bayke ошо иштин баарын чечет. Kaikki on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle ja uskon, että samaa rataa jatketaan. Жана бардыгы жакшы болот деген ойдомун. John Raht. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Benim adım Gönül İsmail Pavlon. Topluluk Aygın'ın canı kattayımız kutlu. Sizin üşüçakelik şu elde vereceğim hakkında fırsatçılık olmadı. Aynısa Kırgızistan'da Almatı'na ballar bağlı aytırıp hoşun en gözöylü meseleydi. Yaxşı olup durup suyun kaldı. Hoş geldiniz. Rahmet yolu düzenleme yapılacak. Ошол бүгүнөн кийин визалар кароолуу боюнча жеңилдик болобу дейм да балдар маселе. Hareket kılabız, жеңилдик. Дагы бир жолу неме болду, мында мисалы иштегенде балдар бар. Кээ бирдери акчаларны ала албай жүрөт. Каттоодон өтүп барысы деген ошол да эгер Finlandiya'nın mesela ayaklarında politsiya sıraya vardı. Başka yerlere falan hiç kандай bunlar çıkmadı. Olmasın diye Bir masalık olmuş olup ketse, arı birinin ardından çıksak, biz bunday alperinin vasıflığında küçücülük etmek, bir gede edilmesine bir eko olup kalsa, bizim konsulda polisiya ayrılığı veya başka ayrılığı alıp gelgen uçurlar var. Eğer çınlığı bu vakti olup, emetkenin dolsa ayrılığı var, biz Temsiliyette uçmasa, biz aksiyon cüzdan olacak. Alarım ara karay, kollarında çeşitler şu. Çok rahmet, hoş geldiniz. Sandalisi, sana bakalım. Rahmet. Ben sorular bitti koy ya. Tuğanlar. Hazır emeğe biz Kırgızistan. Yakta yaşayız. Hazır Moldova'da oturan arkadaşlar bile
орой айтканда 1 айыл кыргыз экенбиз. Кыргыздардын, жалпы кыргыздардын биздин атыбыздан Өбүрөк Чиркешев ушул жерге келип, бүгүн элчи катары, кече элчи катары расмий түрдө өтүп, ушул күндөн баштап расмий элчи. Анан эми биз кыргыз болгондон кийин кичинекей өзүбүздүн баарыбыздын атынан деп эсептейм. Өбүрөк Чиркешевичке башына ак калпак кийгизип коелу. Айтпак кел. Эми жөрөлгө да көрөсүз. Кыргыздын башына ак калпак болуш керек. Өзүбүзчө чоңулуп, диаспора же коом түшүп, эми бул боюнча мени тааныгандар билесиңер. Биз мындан 3-4 жыл аракет кылып, бир жерде 3-4 жыл чогулганбыз. Ошондо максат ошондой болчу, бири-бирибизди бирибиз таанышып, көрүшүп, сүйлөшүп, андан кийин анан кыргыздар күндөн күнгө көбөйүп келатат. Анан жанагындай ошо маселелерди чечкенде элчилик болбосо деле өзүбүз ичара чогула калып, сүйлөшө калып, акчалай болсо акчалай жардам берип, башка жардам ушул жөнүндө чогултуп отуруп, анан кубат болобу же башка бирөөнүн келип маселе чечкенге жол ачылды. Анан ошого биз алдын алып, мындан кийин жанакы мен топ жолугушуп, же болбосо бир кандай күндү баалап туруп, анан ушул маселе боюнча биригип бир коом түзсөк, эми сүйлөшүп, кеңешсек баардык нерсени чечсе болот, туурабы? Ал жагын эми өзүбүз караштыралы, анан башка элчиликке тийиштүү сөздөр болсо, бул жака кайрылабыз, чечип бергенге, жардам бергенге азыр биздин таянар кишилерибиз бар. Кайрылып, үмүтүбүздү, тилегибизди айта турган адамдар бар. Анан эми азыр эми убакытты көп создуктурбай, ушул нерсебизди кылалы да, анан жыйынтыктайлы. Эң башкысы ушул жерге, ушул атайын бир топ күндөн бери даярданган кичебизге келип, чогулуп, суроо берип, жигердүү катышып берген кыргыздар, боордошторубузга чоң рахмат. Мындан кийин дагы ушундай бир чогулушта, ушундай бир керектүү маселелер болуп, албетте. Алдын ала 15 күн, 1 ай болсо да алдын ала айтып, эч качан баягы аракет кылган, берекет кылган нерсе токтоп калбайт. Ошого чакырабыз. Рахмат сизге. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, коноктор, урматтуу Өбүрөк Чиркешев Петр мырза, кош келипсиздер, Тербетулла. Учурдан пайдаланып, ушул жерге кол кагыш кылып келген бир туугандар, апалар, эжелер, агалар, инелер, баарыңыздардан Алла разы болсун, чоң рахмат. Ушул эки өлкөнүн ортосунда жакшы иштерге койгон колуңуздар майлуу сүттүү болсун, берекелүү болсун. Ушул Финляндия өлкөсү менен Кыргызстан өлкөсү да жакшы биримдикте жакшы иштерди алып барышыңыздарга биз баарыбыз тилектешпиз. Дайыма ушул жакшы ынтымак болсун, элибизде өнүгүү өсүү, тынччылыктар боло берсин. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен өзүм толкунданып атын тааныштыра кетирмин. Мени сурасаңыздар, менте алыстан жол карытып, ат арытып келгенмин. Тажикстан өлкөсүнөн, Жергетал районунан, касиеттүү Кошой айылынан болгом. Кошой айыл десе, ал жерде касиеттүү биздин ата бабаларыбыз, Манас атабыз жүргөн касиеттүү жерлерден биз. Сиздер ушул бул жака келишиңиздерди уккандан бери мен аябай толкунданып, жеңилдиктер болсун, дайым ушул элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, өнүгүү өсүү болсун, жұрт барышта турган чоңдорубузга сиздерге Кудай Таалам күч кубат берсин, оомат берсин, кетпес дөөлөт берсин. Ушу эки элде дайыма ынтымак болсун. Анан ушул учурдан пайдаланып, ушул Петр мырзага, ушул Финляндия өлкөсүгө чоң рахмат. Ушунча бизге мүмкүнчүлүк берип, бизди кучагына алып, жакшы мүмкүнчүлүктөр бергени үчүн биз абдан ыраазыбыз. Дайым мындан ары жакшылыктар боло берсин. Чоң рахмат. Кош келипсиздер. Oh
Жакшы. Аш